улантабыз. Алдыда бизде дагы бир меймандарыбыз бар. Алар кимдер десеңиздер, Нарын медициналык колледжинин театр студиясынын жетекчиси Темирканова Бактыгүл жана ушул студияда өздөрүнүн талантын ташкындатып, өркүндөтүп жаткан студенттер Каныбекова Мээрим жана Азаматов Кумарбек. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар? Таңды кандай тостуңуздар? Аба ырайы кандай экен? Чоң рахмат. Аба ырайы суук. Бактыгүл же, мына ушу көчөгүн эле ушу Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар чыгармасынын негизинде спектакль тартууладыңыздар. Бул спектакльди канча жылдан бери коюп келесиздер? Көрүүчүлөр кимдер болду? Андан өзгөчө эмнени алып чыктыңыздар? Эл кандай кабыл алды ушул жөнүндө айтсаңыз? Бизде Нарын медициналык колледжинде баягы өзүңүздөргө маалым болгондой эле Нарын медициналык колледжи бул медиктерди, медсестраларды, фельдшерлерди, акушерлерди даярдайбыз. Деги эле мед кызматкерлерин даярдайбыз да. Анан ошол менен эле биргеликте бизде уже 2018-жылдан бери театр студиясы иш алып барып келет. 2018 жылдардын декабрь айында Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Ботокөз булак менен чыкканбыз. Ошондон бери 6 жыл толуп келиптир. Анан кечээ биз ушу эрте келген турналарды чыгардык. Муну биз уже 3-чү коюшубуз. Эң биринчиден ошо биздин баягы көрөрмандар, окуучулар болот дагы, анан өзүбүздүн колледждин студенттери. Бул жерде экинчисинде ушул эрте келген турналар менен биз Бишкек шаарында болгон 7-ысымдар международный фестивалга катышып келдик. Ал фестивалда жалаң гана ушул студенттер маданият жаатындагы актерлук чеберчиликте окуп жаткан студенттер болгондугуна карабастан, баягы биз любительский деп коет эмеспи, ошол боюнча эле биз дагы өзүбүздүн заявкабызды таштап катышып келдик. Катышканда бул жолу келдик десек болот, Анатайдын ролун аткарган биздин Абдулазиз уулубуз мыкты роль жараткандыгы үчүн байгеге ээ болуп келдик. Анан ошо кечээ күнү койгонубузду баягы дагы кайталоо иретинде койдук. Биздин буга чейинки даярдап келген режиссерибиз раматолог Мендебаев Шамбет агай болгон. Ошол даярдачы. Бул жылы болсо ошо өзүм жалгыз даярдаганга туура келди. Сиз режиссерлук кылдыңыз? Бул сапар өзүм режиссерлук кылдым. Баягы агайдын тажрыйбасын көрүп ошонун негизинде. Анан айтсаңыз, ошо 2018-жылы түптөлгөн дедиңиз. Башында эмне болуп түптөлүп калды эле, максаты эмне эле, же башында бир неме болду эле, ошо менен студия болуп түптөлүп кетти? Ооба да. Бул бизде ар жыл тарап сайын мугалимдер тарбиялык сабак боюнча иш-чара өтөбүз бир чоң. Анан ошол кезде биз баягы спектакль көрүп жүрүп, театр менен тыгыз байланышта иштейбиз да, ар бир спектакльдарга биздин студенттер көп барабыз. Ошол эле мезгилде Баян деген спектакльди көрүп калдык. Анан именно менин өзүмдүн сабагымда ошол спектакльди көргөндө мага абдан бир таасир тийгизди. Почему бы нет, биздин балдарды ушул аябай тарбиялык мааниси чогуу эле да. Анан балдарды ушул жаатында даярдап бир чыгарып, ачык сабак өтүп көрөйүнчү, ачык класстык сабак өтүп көрөйүнчү деп ошол кездеги менин стоматология группам бар болчу, 3-курс бүтүрө турган ошол группалар менен даярдап чыккам, жогорку деңгээлде болгон. Анан ошондон кийин эле бизге баягы ой келип эле театр студиясындагы иштетсек болот экен деген ойдон болуп, ошондон баштап мына уже толук 6-жыл болду. Өзүм жетектеп келатканым уже 5 жылдан бери. 6 жыл ичинде кандай ийгиликтерге жетишсиздер ушу театр жаатында? Ийгиликтерге жетишкенибизден ошол Ботокөз булак менен дагы катышып, анда дагы ошол фестивалга катышып, международный, анда дагы за лучший мужской роль деп алып келгенбиз. Андан кийин экинчи Анатайдын образы жаратылды, за лучший мужской роль деп ушу. Анан бул жерде эң мындай жеңиш деп айтсам, баягы балдардын кызыкчылыгы арта берет экен да. Андан ары балардын сабакка болгон жөндөмдүүлүгү дагы, баланын театр болгон сүйүүсү, баягы жашоого болгон көз карашы негизи өзгөрөт экен да. Анан биз ойлойбуз ушулар менен баягы жакшы жеңиштиктерге. Суроону Мээримге бергим келип атат. Баягы бул актерлук чеберчиликке кандай кызыгып калдыңыз? Баягы медицина жаатында окуп жатып, баягы сахнада ойнош кандай? Бул ошол тубаса талант деп айткым келет. Анткени менин өзүмдүн
бир туугандарым, жакындарым дагы өзүнүн сахнага чыкпаса дагы тубаса таланттары бар. Бул ошол атам тарабынан келген талант деп айта алам. Муну ошол Нарын медициналык колледжине тапшыргандан кийин бул өнөрчүлүк дагы өрчүдү. Буга салым кошкон ошол менин жетекчим Бактыгүл Асанбековна. Бул чоң сахнага чыгарып, менин өнөрүмдү жогорулатты. Мырзайымдын образын кандай ачтым деп ойлойсуз өзүңүз? Мырзайымды кейипкерин аткарууда кандай каарман экенин түшүндүңүз? Биздин ушул кыргыз элинин алып жазуучусу, залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов бул каарман менен чындыкты, чынчылдыкты, достукту, берилгендикти жана үмүттү чагылдырып берген. Мен бул ролду ийине чейин жеткирбесем дагы өзүмдүн ичимде бул ролду жогорку деңгээлде аткардым деп айта алам. Анткени менин азыркы образымда 21 жашта болсом, ал 15 жаш курагындагы каарманда мен жогорку деңгээлде аткардым деп терең ишеничтимин. Абдан жакшы. Кумар, сизге ушу Султанмураттын образын аткарган окшойсуз. Кийимиңизден көрүнүп турат. Негизинен Султанмурат ушу эрте келген турналар чыгармасында баш каармандардын бири. Аягы өкүнүч менен аяктайт. Ушу кейипкерди кандай аткардыңыз? Султанмурат негизинен кандай адам экен? Ага кандай кирдиңиз? Андан өзүңүзгө эмнени ала алдыңыз? Султанмураттын ролу аябай кыйын болду. Бул жерде сүйүү дагы, согуш дагы, жоопкерчилик дагы аябай чоң экен. Мында Султанмураттын ролун аткарып атканда ушу болот болбойт деп эле аткара бердик. Анан Мырзагүлгө да ушундай ашык болуп калганымды кийин сездим. Аткарып Жашоодо ашык болуп калган жоксузбу? Жашоодо ушу ашык болуп түз эфирден эме болуп атат окшойт, Сиздерге суроо берейин, ушул баягы эми ушул актерлук чеберчилик, мындайча айтканда, ушул талант сиздерге хобби катарыбы же медициналык баягы билимиңиздерди улап мед кызматкер болосуздарбы же актерлук чеберчилик тандап атасыздарбы? Кандай болуп атат? Медициналык кызматкерди тандап атабыз. Бул театрды дагы баягы аткарганда өзүң мындай элдин кишисимин деп аябай жүрөктө калып калат экен. Ушу элге кызмат кылышым керек. Патриоттук сезим. Медицина кызматкери болуп жаткандыктан эң негизги кесибибиз медицина тармагы боюнча эле кетебиз. Бул актерлук тармак болсо биздин хоббибиз боюнча эле калып кала берет. Актер болуш оңой бекен же оор бекен? Негизи ар бир тараптын, ар бир тармактын өзүнүн жоопкерчилиги, кыйынчылыктары болот эмеспи? Анысы кандай, бул жактын дагы өтө чоң жоопкерчилиги, кыйынчылыктары болот экен албетте. Сахнанын элдин мындай бизге карап аткан мындай сүйкүм көздөрү же мындай аябай чоң жоопкерчиликти туудурат экен. Актер жайсыз, мына ушу спектакльдерди коюуда каармандарды, кейипкерлерди кандай тандайсыздар? Бул жердечи мен уже мынакей быйыл карап көрсөңүз 6 жылдан бери иштеп келатабыз деп атпайбызбы? Анан жылда биз жаңы чыгарма чыгарарда кастинг өтөбүз. Анан кастинг өтөрдөн мулда баягы ошо чыгарылыш менен жакшы деңгээлде таанышып чыгып, баягы кандай сүрөттөлөт, ошо сүрөттөлгөнгө жараша баланын кыялын, баланын мүнөзүн тандайбыз. Кээ болгон эле баягы баладан ошол образды чыгара албайбыз да. Биринчи мүнөз ошо балада мүнөз болсо анан гана чыгат экен. Кастинг жарыялап, уламкысында азыр Кумар айтып атпайбы, башында болобу болбойбу деп аткардык депчи, бирок ошол моментте билинет да, ана атайын ролунда абдан мыкты тандалган. Мырзайым өзүңүздөр көрүп турган тоже мыкты тандалган. Ошол жердеги эле Инкамал апай
себеп дегенде ошол былтыр Инкамал апайыбыз өзүбүздүн студент 3-курстагы кызыбыз бүтүп кеткен. Быйыл кайрадан аны тандап алыш, ортудурушка бизге келди да, анан ар бир образдын баягы өзүнүн жеке менин образым ошол адамга жарала турган образ болот экен. Анын характерине жараша тандалат экен да. Оңой эле ар бир образды аткарып кете бериш кыйын экен. Ошо чыгарманы чыгарууда баягы чыгармадагы кейипкерлер бүт эле баары бул студенттерди жаш эмес да. 70-тен ашканы бар, 80ге чукулдап калганы бар. Эми ал каармандарды кайдан алып келесиздер? Же ушул эле студенттердин арасынан чыгарасыздарбы? Абдан жакшы суроо болуп атат. Жок, эч кандай баягы улуу бизде жанакы Чекиш абабыздын образы 70-80 жаштагы Абышкан ролун ойноп берип атат. Анда бизде эң негизги эле ошо театр студиясындагы биздин коллективи бизге абдан зор жардам көрсөтүп да, костюм жагынан. Эң негизги бул грим экен. Грим эле баягы адамды ошончо жашка карытып коет экен, сакалдарды, муруттарды чаптатып туруп эле ошол жашка алып келип берет экен. Ошого жараша эле үндү гана кичине жазып аттык. Калганы ошол жерде гримердун, эжебиздин жардамы менен ушунча жылдан бери алдыда кандай пландар болуп атат? Алдыда кайсы спектакльди даярдайлы деп атасыздар? Кудайым буйрса эми биз баягы жылына бирден спектакль, Чыңгыз Айтматовдун спектаклин коюп жүрөбүз жылында. Анан биз баягы айтып аттык, 2018-жылы Ботокөз булакты койдук, андан кийин эле Баянды коюп калдык. Азыр эми бизде планда кичине ошо режиссер жактан кичине аксап турабыз. Шамбет агайыбыз болгондо именно ошо Шамбет агайыбыз жоктугуна байланыштуу эрте келген турналарды дагы бир ирет кайталоо болуп калды да биздечи. Анан алдыда эми режиссер болсо бизге в основном ошо Шамбет агайыбыз могул балдарга могул роль жарашат деп бизге сценарийди берчиледи. Анан эми Кудайым буйрса биз ошо азыр режиссердун үстүндө изденүүдө болуп атабыз. Кандай бизге эме түшсө эле, режиссер тапсак, ошо адам менен иштеше алсак, алдыда жылына бирден спектакльди дагыдан дагы улантып чыгара турган ойдобуз да. Сиздердин ушу чыгарманы, өнөрүңүздөрдү таанытыңыздарды адистер кандай баалашты? Көргөн актерлор, чебер режиссерлор. Ошол театрдагы кызматкерлер биз баягы репетиция кылып атканда ар бири кирип көрүп, малатсы, азаматсыңар, жакшы. Анан кээ бир жерлерде оңоп берип кетип турат да, баягы актерский мастерство деген бар да өздөрүндө. Анан театрдын жамааты жакшы эле кабыл алышып атышат. Анткени себептен баягы биз менен аралашып жүргөнгө, бизди улам көрүп турганга репетициябызды карашат, анан замечанияларды ар кандай айтып турат. Жакшы кабыл алышат, малатсы. Даже бизге ошол сунуштар дагы болуп атат. Кээ бир айрым балдарыбызга келип биздин театрга келип иштегиле деген. Демек биз жогорку деңгээлде көрсөтүп атабыз дейбиз да, себептен сунуш түшүп атканына байланыштуу. Чоң рахмат ушу таң эрте келип убактыңыздарды бөлүп биздин студияда кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Анда биз көрсөтүүбүздү алдыңызда улантабыз. Кесиптеш билесизби, дүйнөдө кызыктар арбын экен. Жаныбарлар жаатында болобу, же табиятта болобу, же адамдар ичинде болобу кызыктар арбын экен. Алардын ичинде суу дагы өзүнүн кызыктары менен көпчүлүктү таңдандырып келет экен. Ошол дүйнө жүзүн баягы 70%-ын каптап турган суу тууралуу кызыктуу маалымат алдыдан чогуу көрөлү. Кургакчыл болуп эсептелген Борбордук Азия чөлкөмүндө суулуу саздак жерлер, дарыя жана арык суулары, көлдөр жана суу сактагычтар, куймалар жана көлмөлөр, нымдуу жана саздак жерлер түрүндө болот. Алардын баары бүтүндөй чөлкөмдөгү элдин жашоосу жана ден соолугу менен байланышкан алмашкыс суу корлору жана биологиялык көп түрдүүлүктүн очогу болуп эсептелет. Суулуу саздак жерлердин тазалыгынан жана экологиялык абалынан өлкөнүн бейкуттугу жана жашоосунун өзү көз каранды. Эмне үчүн суулуу саздак жерлерге мынча көп көңүл бурушат? Себеби жаратылыш процесстеринде жана коомчулуктардын турмушунда алардын ролу өтө зор жана ар түрдүү.
1976 жылдан бери Ысык көл суу канаттылары үчүн эл аралык маанидеги суулуу саздак жерлердин тизмесине кирген. Өлкөдө саздак жерлерде жашаган куштардын 126 түрү, алардын 66 түрү уялайт жана 59-у жер которушат. Жыл сайын Ысык көлгө кыштоо үчүн 30 миңден 90 миңге чейин куш келип конот. Суулуу саздак жерлердин адамзатка пайдасы: ичүү жана сугаруу үчүн таза суу булагы, таза аба, кир абаны соруп алып, атмосферага кычкылтекти кайтарып берет. Табигый чыпкалар, кир заттардын көлгө агып кирүүсүнө тоскоол болот. Пайдалуу мөмө жемиштер жана бадалдар өскөн жерлер, бирок мындай аймактар барган сайын азайып бара жатат. Браконьерлик, камыш өрттөө, бадалдарды кыюу жана малдын көптүгү саздак жерлерди азайтып, аймактарды туздуу чөлгө айландырууда. Кыргызстан көптөгөн чет элдик туристтердин жаратылыш кооздугу жана канаттуулардын ар түрдүүлүгү менен бурат. Чөлкөмдө антропогендик мүнөздөгү улуттук коркунучтар бар. Бул болсо суулуу саздак жерлер айлана чөйрөнүн начарлашына жана алардын экосистемалардын бузулушуна алып келүүдө. Ошондуктан суулуу саздак жерлер жөнүндө Рамсар конвенциясына кол коюлган. Азыркы кезде конвенциянын тараптары болуп 169 өлкө, анын ичинде Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрү эсептелет. Наргиза Жумадил кызы, Элденура Ахматбекова, Теңир Тотаңы. Мына ушундай суу боюнча кызыктарды, пайдалуу кеңешти алган соң көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эртең кийинки аптанын дүйшөмбү күнү амандашканча сак саламатта туруңуздар. Эс алуу күндөрүңүз көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар.